Kudayım uşunu jaratkандан кийин ушундай экен да. Балам бар. Эме кылбайм. Кудайга наразы болбойм да. Эртеби кечпей барыр бала керек деп биз өзүбүз уруксат берип эле өстүрүп алган. Ассаламу алейкум, ардактуу биздин каналдын жалпы катталуучулары. Биз азыр Бишкек шаарында жайгашкан Ак Бата жаңы конушунда турабыз. 31 жаштагы Бактыгүлден эжекебиз дарыгерлердин кесепетинен ДЦП болуп калган. Азыркы учурда ошол Ак Бата конушунда 4-көчө аттуу көчөдө турат экен. Азыр биз ошол Бактыгүл эжебизден маек алганы келдик. Кандайсыздар? Жаксыздарбы? Жашап отурасыздарбы? Сиздин ден соолугуңузду врачтардын кесепетинен ушундай болуп калган дейт. Кичине кезинен ушундай болуп калганбы? Негизи эме родовой травма дейт мамам. Эме врачтар болсо ДЦП деген эме койгон. Биринчи группада ДЦП деп диагноз коюшкан. Таяк менен эле басчымын, анда мынтип аябай эметип басчымын да, мынтип байбай. Бүтке эмеден кийин операция болгом. Бүтке эметип калдым. Бүтке мындай өзүмө эме таяк мененчи, ато мынтип колтуктап жетелеп басчу да. Өлөм дегенге чейин баргам да. Баары жашап экен да. Ошо. Эми азыр балам бар жакшы да. Кудайым ушуну жараткандан кийин ушундай экен да. Балам бар. Эме кылбайм. Кудайга наразы болбойм да. Катовый каша эмеге кайнак сууга эле жасап берем. Оңоюраак. Өзүмө да ыңгайлуу да. Буларды сиңдим жок кезде жазайм, а беркилерди болсо бул жок болуп калганда айла жок өзүм деле чыгып жазайм да мындай. Эметип сүт мененчи. Ey Tanil. Gel. Kaçacaksın mı? Pozuna sal baba. Pozuna sal. Kaçma ne?
Yine bana gelecek. Ошолукта берген бага керек. Бул эмне кандай төрөп алды, эмне болду деп таң калбагыла бул деген. Турмуштун тагдырдын эмесинен жалгыз калбасын өзү уруксат берип өзү үчүн төрөп алган бала. Кийин эртеби кечпей барыр бала керек деп өзү уруксат берип өзү төрөп алган. Анан тиге буга деген сөздүн деле кереги жок да. Өзү үчүн төрөп алган өзүнүн баласы. Адам баласы жалгыз жүрө берсе ар кайсыга кайгырып, ар кайсыга ойлонуп, нерв боло берет да. Андан көрө жок дегенде колунда баласы бар, ошого алаксып оокат өтөт, жашоосу өтө берет. Кийин баласы акылдуу эстүү болсо багат деген ойдо элебиз да. Башка мындай жаман ой деле жок. Классташтар менен мамилеңиз кандай эле? Классташтар менен мамилем жакшы, байкуш классташтарым мени таарынтып койсо, эметип койсо, мага аябай болушушчу да. Ошентип эле окуп. Азыр байланыш барбы классташтар менен? Бар. Келип жардам кылып турушабы? Ооба, жардам кылып турушат. Мындай сурап турушат, жардам кылбаса дагы. Азыркы топто Акбата конушунда ушундай 2 бөлмөлүү видео турат экен. Квартирада. Квартирага канча төлөйсүз? 3000 төлөйбүз. 3000 төлөйсүз, Ушак. Жер балаңыздар экөөңүздөрдүн бөлмөңүздөр, Бияка баламды көчөтөбүз, күндүз жака жаткызабыз. Бияка сиңдим жерге жатат. Сиңдиңиз бул жерде жатат. Мынакей достор, Бактылуу эжекебиз ДЦБ экен, достор. Жашаган жери Бишкек шаарындагы Акбата жаңы конушу 4-көчө деген аттуу көчөдө экен, 27-үй. Квартирага айына 3000 төлөйт экен. 3000 төлөйт экен. Баласынын жаткан жери, кровати Бактылуу эже өзү кээде жатат, анан баласы менен да жатасы. Жана Бактылуу эжеге сиңдиси жардам берет экен. Ал эми сиңдиси мына ушул жерде жатат. Эми Бактылуу эже мындай кылалы. Сизге биздин каналдын катталуучулары, кыргыз эли, мекендештер жардам кылыш үчүн кандай бир эл сом сыяктуу бир электрондук кошелоңуздар барбы? Россияда канча мекендештер иштейт, Америкада мындай эми кыргызга эл эле жардам берет да. Элге эл эле жардам берет. Мен эл сом деген немем деле жок, кошелек деле жок. Эми өзүмдүн эле карталарым бар. Пенсия алган картам, анан баламдын паспорт картасы. Эми главный ошол эме экен да. Үй да. Квартира уже эми жетпей калат экен иштебесең. Балалуу өмүрүм болсо мен өзүм жүрө берем дечим. Балалуу болгондон кийин ойлонуп баштайт экенсиң да. Үй болсо деп эметем да көбүнчөчү. Ошол. Элден ошо үйгө жардам беришти деп ойлойм да. Bilmem. Жардам беришпейби? Bilmem.